Азыркы учурда дүйнө жүзүндө климаттын өзгөрүшү абдан курч болуп турат. Аны менен катар Кыргызстанда дагы мисалы жалпы жонунан алганда эң масштабтуу көйгөйлөрдүн бири бул таза суунун жетишсиздиги. Кыргызстанда 1 миллиондон ашуун адамдарга таза суу жетпейт. Кыргызстанда ушул келе жаткан 30 жыл ичинде окумуштуулардын изилдөөсүнө көз чаптырсак, эң чоң экологиялык көйгөйлөрдүн бири бул таза суунун жетишсиздиги жана климаттын өзгөрүшү. Барган сайын бизде аба ырайы ысый берет экен да. Мына ушул көйгөйлөр Кыргызстанга дагы таасирин тийгизип жатат. Аларды алдын алуу үчүн негизи эле биз Кыргызстанда жарандар баардыгыбыз ушул экологияны сактап калуу үчүн эң биринчи орунда азыр бизге жетишсиз болуп жаткан бул экологиялык билим. Экологиялык билимди мен сунуштайт элем кичинекей бөбөктөргө бала бакчадан баштасак депчи. Анткени азыр улуу муундарга түшүндүрүү, жеткирүү бир топ оор болуп жатат да. Эгерде биз азыр мамлекет менен комплекстүү иш алып барып, экоактивисттер, экологияга кайдыгер карабаган уюмдар баардыгыбыз биригип, мектептен баштап, мектеп окуучуларына, бала бакчалардан баштап күнүгө ушул тармакта сабак берсек, экологияга күйгөн, элине, жерине күйгөн билимдүү жаштар, билимдүү экологияга кайдыгер карабаган экоактивисттер өсүп чыгат. Азыр акыркы окумуштуулардын аналитикасына көз чаптырсак, мисалы бүгүнкү күндүн согушу мунай үчүн болуп атат. Мунай үчүн курал жарак менен адамдар согушуп атат. Келе жаткан ушул 20-30 жыл ичинде согуш бул таза суу үчүн болуп калат деп атат да. Ал эми Кыргызстан Борбор Азиядагы мына ушул суунун үстүндө отурган суу ресурстарына бай болгон мамлекет болуп саналат. Бирок ага карабастан биз сүйүнүп отура бербешибиз керек да, бизде ресурс жетиштүү депчи. Европанын айрым изилдөөлөрүнө көз чаптырсак, мага Европанын өзүнүн экологдору дагы айткан, биз сиздерде изилдөө жүргүздүк, силер ушинтип жүрөсүңөр, Кыргызстанда суу көп деп жүрөсүңөр. Бирок бул чындыгында силер сүйүнгүдөй деле прогноз жок. 30 жыл ичинде Кыргызстанда ушул таза суунун ресурстары жоголот, түгөнөт. Ошол себептен силер бүгүндөн баштап мөңгүлөрдү сактап калышыңар керек деп айткан. Бул дагы азыр кулак кагып, азыр биз ойлоно турган эң чоң көйгөйлөрдүн бири. Илгери ата бабаларыбыз азыркы учурда жаратылыштын абалын билгин келсе, акыл-бирстин популяциясына эле көз чаптырып билип койчу экен да. Эгерде акыл-бирс көбөйүп, акыл-бирс көбөйүп бара жатса, демек табият жакшы абалда, баланста сакталып турат. Ал эми акыл-бирстин популяциясы жок болуп жатса, демек экологияда кандайдыр бир катастрофа болуунун, экологиялык катастрофадан кабар берет экен. Кыргызстанда 330дан ашуун акыл-бирс бар жана Кыргызстан акыл-бирстин мекени деп дагы айтсак болот да. Анткени бул дүйнө жүзүндө бир да көрүнүш мындай жок. Бир гана Кыргызстанда 7 областта акыл-бирс жашайт. Башка мамлекеттерде мисалы көбүнчө түндүк жагында жашайт экен, тоолуу аймагында. Ал эми бизде элестетсеңиз, бир гана Кыргызстанда баардык аймакта тең акыл-бирс бар да. Демек акыл-бирс эч тартынбастан бул биздин жаныбар, Кыргызстандын мекени, акыл-бирстин мекени деп айтсак болот. Көлдүн жээгинде жана чарбалар абдан көбөйүп кетти да. Форель чарбалары бизнеске айланып. Ал эми форель бул аңчы балыктардын катарына кирет. Айлана чөйрөсүндөгү баардык түрдүү тирүү жандыктарды жеп салып атат да. Ал эми ошол себептен чыбачки жана кичинекей балыктар жоголуп баратат. Жоголуп кетти, жоголуп бараткан эмес. Ал эми ушул кичинекей балыктар менен тамактанган чайкалар дагы жок болуп кетти. Ошол себептен биз азыр ысык көлдөгү форель бизнесин сөзсүз түрдө токтотушубуз керек. Аны токтотпосок, көлдө дагы мына ушул чоң катастрофа болгону турат. Биз Марко Полону сактап калалы деген демилгени көтөрүп, экоактивисттер, эко-уюмдар баардыгыбыз чогулуп 2 жыл мурун конференцияны өткөрдүк. Ал жака жогорку кеңештин өкүлдөрүн дагы чакырдык. Стоп охота. Давайте начнем фотоохоту деген демилгени көтөрдүк. Кыргызстанда аркар-кулжа, тоо текелерди атканга лицензия берилет. Мына ушул лицензияны алып, аларды ата берсең болот да.
ушул лицензияны берүүнү токтотолу, келиңиздер биз Кыргызстанда фото охотаны жарыялайлы, жаныбарлардын санынын популяциясын көбөйтөлү, аны менен катар биз Кыргызстанда туризмди дагы өнүктүрсөк болот деген сунуш менен чыктык. Аны көптөгөн ондон ашуун уюмдар колдоду. Резолюцияны кабыл алып, жогорку кеңешке өткөрүп бердик. Жогорку кеңеште ал маселе көтөрүлүп, азыр Кыргызстандын айрым региондорунда Марко Полону атууга мораторий жарыяланган. Бирок бизди бул нерсе абдан кубандырган деле жок, анткени биз мораторийди гана сураган жокпуз. Негизинен эле бул маселеге вето жарыялаш керек, токтотуш керек. Эгерде ушул жаныбарлардын санын көбөйтсөк, коруктардын санын көбөйтсөк, биздин кичинекей балдарда дагы жаратылышка болгон сүйүү, ушул жаныбарларга болгон сүйүү менен чоңоюшмак. Ата энелер биз тез алып барып турсак, фото охота менен өскөн балдардын аң сезими, кичинекейинен ушул жаныбарларга жакын болгон балдардын аң сезими таптакыр башкача болуп чоңоет. Жер планетасында ар бир жаныбардын, ар бир өсүмдүктүн өзүнүн ролу бар экен да. Жөнөкөй гана ушул чиркей жок болуп кетсе, айрым балыктар жок болуп кетет экен. Ушул ары жок болуп кетсе, жер планетасы 4 эле жыл жашайт экен. 4 жылдан кийин ушунчалык чоң катастрофа, ушунчалык экологиялык чоң бузуулар, экологиялык чоң катастрофалар болуп баштайт экен. Ал эми адам баласы жок болуп кетсе эмне болот деген суроо пайда болду да. Көрсө жерден адам жок болуп кетсе эч нерсе болбойт экен. Планета бир дагы кымындай дагы бир зыянга учурабайт экен да. Тескерисинче бир саналуу жылдардын ичинде эле аба тазарып, суулар тазарып, жаныбарлардын популяциясы калыбына келип, айтор ушунчалык жыргап, куунап жашап калыптыр деген окуя болот экен да. Бул нерсе дагы бизди ойлондуруш керек. Жер планетасындагы эң чоң жырткыч, эң чоң талкалоочу бул адам экен да. Биз бул жерде падышабыз деген дагы айрым пикирлер айтылып атат. Бирок биз падыша эмей эле ушул тескерисинче талкалоочу болуп атабыз.